Assalamu alaikum. Meni Sergek Жашоо kanalımdan көрүүчүлөрү, meni катталуучуларым. Кайрадан мен сиздер менен Талайбек. Мен бүгүнкү чыгарылышта, өткөн чыгарылышта айтып кеткендей, адамдын диафрагма жөнүндө, органы жөнүндө болгон сөз болду. Бүгүн мен ошол диафрагма органыбызга кандай көнүгүүдү жасап жүрсөк пайдалуу экени жөнүндө көрсөтүүдү айтып кетемин. Анын үчүн биз жерге жатабыз, же кроваттын үстүндө арт жагыбыз менен жатабыз. Арт жагыбыз менен жатабыз дагы. Бул көнүгүүдү жасаарда мүмкүн болушунча курсагыбыз ач болгону жакшы, ач карын жасаган аябай жакшы болот. Курсакты дыңкыйтып тойгозуп алып жасаган болбой калат. Ошон үчүн мүмкүн болушунча курсак ач мезгилиде жасаңыздар. Анын үчүн биринчи өзүңүздөрдүн кабырга бүткөн жерде акырын ошол кабырганын астына колуңуздар менен басып көрүңүздөр. Эскертип кетейин, эгерде кимде өтүндө ташы барлар болгон болсо, басканда акырындык менен басыңыздар. Акырындык менен басыңыздар, бирок оорудун канчалык деңгээлде бар экенин билип коюңуздар. Оң жагыңыздарда канчалык, сол жагыңыздарда канчалык оору бар экенин эстеп коюңуздар. Ошо көнүгүү жасагандан кийин ал ооруда өзгөрүү болдубу, жокпу, өзүңүздөр анализ кыласыздар дагы, сөзсүз комментарийге билдирүү берип коюңуздар. Андай эмесе көнүгүүдү баштадык. Мурун менен курсакка дем алабыз. Мурун менен дем алып аткан учурда биз курсагыбызды түртүп, курсагыбызды томпойтуп, ары карап түртүп барабыз. Толук дем алып бүттүк. Эми дем албай, дем чыгарбай туруп, ушу курсакка алган демди өпкөгө өткөзөбүз. Кайра курсакка түртөбүз. Кайра өпкөгө өткөзөбүз. Кайра курсакка түртөбүз. Кайра өпкөгө өткөзөбүз. Кайра курсакка түртөбүз дагы. Демди чыгарып жиберем. Эскертүү. Курсак бул көнүгүүдү жасаганда биз биринчи демди курсакка алабыз дагы, көнүгүүдү бүткөн учурда дагы курсакка келгенде бүтүрөбүз. Себеби биз курсакка дем алган учурубузда биздин диафрагмабыздын түзүлүшү жанагы өзүнүн калыбына чоюлат. Жана купола сыяктуу болуп, курсак толуп, өйдө жакка түртүлгөн учур болот экен. Ошондуктан курсактан баштап, курсактан бүтүрөбүз. Эми бул көнүгүүдү баштаарда жанагы айткандай сиздер өзүңүздөр текшерип көргөн болосуздар. Бүткөндөн кийин көнүгүү ооруган жериңиздерде айырма болду, жокпу, ошону байкап коюңуздар. 3 подход жасасаңыздар болот. Мисалы, бир дем алып жасадыңыздар, мисалы дем алып жасадыңыздар, дем албай турган задержканы канчалык убакытка кармай алдыңыздар, ошого жараша жасап бүттүңүздөр. Анан кичине эс алып туруп кайра дагы жасайсыздар. Экинчи подход, кичине эс алып туруп үчүнчү подходду жасайсыздар. 3 подходду жасап бүткөнүңүздөрдөн кийин кайрадан жана ооруган жериңиздерди текшерип көрсөңүздөр, өзгөрүү болдубу, жокпу, бул жөнүндө сөзсүз комментарийге билдирүү берип коюңуздар. Эми ошо көнүгүүдү ач карын жасоо сөзсүз, албетте ач карын жасашыбыз керек. Муну биз күнүгө эртең менен ойгонгон учурда эле жасап коюңуздар. Себеби адам баласы биз күндө кандайдыр бир жемкеге кыжалат болобуз, кандайдыр бир жемкени ойлонобуз, кандайдыр бир мындай нукура таза эмес азык менен азыктанып калышыбыз мүмкүн. Ошондуктан бул көнүгүү бизге күнүгө керектелип турат. Күнүгө ушуну өзүңүздөргө эртең менен уйкунан ойгонгондо эле адат кылып алсаңыздар, ушуну жасап коюп жүрсөңүздөр, сиздерде ушундай жанагы айтып кеткендегидей жүрөк сыгылуу, дем кыстыгуу, тамак сиңирүү органдарында проблемалар жоголуп кетиши мүмкүн, урматтуу менин көрүүчүлөрүм. Ушуну менен мени кыскача көрсөтүүм сиздер үчүн пайдалуу болду деп эсептеймин. Эч качан оорубаңыздар, саламатта болуңуздар. Кайрадан менин каналымда көрүшкөнгө чейин бардыгыбыз Аллахка аманатпыз. Аман эсен болуңуздар. Көрүшкөнгө чейин. Ассаламу алейкум.